Энергетика министри Талапбек Ибраев быйыл мамлекет тарабынан ишке бериле турган 100 объектинин катарындагы энергетикалык долбоорлордун жүрүшүн текшерди. Алардын катарында 3 Коргон КЭСинин 2 гидроагрегатын реконструкциялоо планы боюнча өз убагында аткарылып жаткандыгы айтылды. Демонтаждоо иштери бүткөрүлүп, учурда гидроагрегатты орнотуу жумуштары аткарылууда. Ал эми Токтогул КЭСинин 4 гидроагрегатын демонтаждоо толугу менен аяктаган, учурда монтаждоо иштери жүрүүдө. Энергетика министри Нарын КЭС менен келишимдин негизинде Астория Групп компаниясы курган кум шагыл чыгаруучу жана бетон чыгаруучу заводдун ачылышына катышты. Бул бетон заводдон чыгарылган материалдар Камбар-Ата 1 КЭСинин курулуш иштерине колдонулат. Иш сапарынын жүрүшүндө министр Камбар-Ата 1 КЭСине барып курулуп жаткан көпүрө, жол туннелдерди бетондоо иштери менен жеринде таанышты. Министр көпүрөнү куруп жаткан кытайлык подрядчылар менен жолугуп долбоорду ишке ашыруу этабы, көпүрөнүн сапаты алдыдагы пландар тууралуу сүйлөштү. Подрядчылардын айтымында көпүрөнү куруу иштери ушул жылдын 4-кварталында аяктайт. Айтмакчы, көпүрөнү кытайлык Джанхунту компаниясы курууда. Ошондой эле учурда Кара Көл шаарында курулуп жаткан электр станциялар ишканасынын 2 кабаттуу административдик имараты август айында даяр болору айтылды.